Ассаламу алейкум. Момун мусулмандын эки сүйүнүчү бар дейт. Бири оозу ачканда, экинчиси Аллахка жолукканда дейт. Куттуу Рамазанда сиздер менен Аян телеканалында майрамдык оозу ачуу берүүсү. Бүгүн биздин берүүбүздүн коногу жаш алып баруучу десек болот. Кыргызстанда болуп жаткан диний иш-чаралардын көпчүлүгүн алып барып келген биздин сиңдибиз Маматкайым кызы Сабира менен болгон бүгүнкү ифтардагы кечебизди ачыктап жарыяламакчыбыз. Кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Шүкүр, салам алейкум, жакшысызбы? Жакшы, орозуңуз кандай өтүп жатат? Буюрса жакшы, күндүн ысыктыгына карабай, буюрса быйылкы ороз өзгөчө өтүп жатат. Буюрса күн жылдага караганда салкын, буюрса кармаган орозобуз буюрса жеңил болуп жатат. Эң биринчи орозону качан кармагансыз? Эң биринчи орозону эстесем мен 6 жашында кармаганмын. Себеби дегенде менден чоң үй бүлөбүздө эжем бар, бир тууган ошол жашы балакатка жеткенде ата-энебиз ага шерик болсун деп мени дагы орозо карматып коюшкан. Рахмат. Ошондо биринчи жолу кармаганбыз. Ал мезгилде кыш мезгили болчу, ошондуктан кыска болчу, күн батыр эле билинбей эле ойноп эле өтүп кетчү. Анан Ошондон бери эле кармап келе жатасыз? 30 күн кармаган эмес, мен ошондо 29 күн кармаганмын. Андан кийин 6 жашында кармап, ошо мен кайра балакатка жеткенде кайра кармап баштагам. Айлардын эң уусу Рамазан дейт, чындыгында Рамазан айы берекенин айы дейт. Андан кийин сизди алып баруучу катарына тааныштырбадыкпы? Канчадан бери ушул алып баруучулуктасыз? Алып баруучу деп мен өзүмдү аябай эле чоң алып баруучу деп сезбеймин. Азыр буюрса мындай тепкичинде басып кетип жатам, буюрса ошол жолго карап. Биринчи жолу алып баргандан биз мектептен баштап ушундай жакын досторубуз бар болчу. Ошолор менен баарыбыз коомдук иштерге аябай активдүү катышчубуз. Жана райондук конкурстарга барып катышып турчубуз. Ошол жактан башталган. Жана университетке келип дагы коомдук иштерге катышып баштап, жана ошондой эле Нурзат Токтосунованын Нур алып баруучулар мектебине барып окуп калдык 2 жыл мурун өзүбүздүн жакшы досторубуз менен. Ошол жактан башталып, анан Даткайым кыздар жатаканасында жашап калганмын. Биринчи курстан баштап ошол жакта кыздар арасында ар кандай конкурстар болуп турчу. Ошол жактан анан терилип эле алып баруучулукка чыгып калгам. Ошол жактан биринчи кадам ошол жактан баштасам деп болот. Алып баруучулук болгондо, мисалы өзүңүз кичинекей кезиңизден келсеңиз, анан жолук салынганда ушул нерсем калып калатпы деген бир кооптонуу болгон беле? Андай нерсе болгон эмес, себеби дегенде мен жолук салынган эмес, мен биринчи курсумда тагыраак айтканда 5 жыл мурун салынганмын. Ал мезгилде салынганда мен эч качан ойлогон эмесмин, мага жолук кандай бир тоскоолдук болот деп. Тескерисинче ушул жолук салынгандан баштап мындай жашоомду өзгөрүүлөр, жакшы жака өзгөрүүлөр, чоң-чоң максаттар, чоң-чоң ийгилик болбосо дагы кичинекей ийгиликтерим ушул жолук салынгандан баштап келе баштаган. Жолуктун баалуулугун өзүңүз үчүн кантип баа берет элеңиз? Сизге эмне берет? Жолуктун баалуулугу деп мен баа жеткис деп айта аламын. Себеби дегенде азыр өзүмдү мен жолугу жок элестете албайм. Бул өзүмдүн мындай адамдардын башындагы мындай таажысы болот го. Мен ошол таажыма ошо элестетем. Бир жолук менин жашоомдо эң башкы нерсе, жана жолуксуз мен жашоомду элестете албайм. Ошол эң маанилүүлүгү түшүнүп. Сиз ошо салынган жолуңузду ишиңиз менен, мисалы исламдын баалыктарын көрсөткүзгү келет да, өзүңүздүн максаттарыңыздын биринде ушу исламды кантип жеткизем деген бир ойлоруңуз, максаттарыңыз? Өзүмдүн оюмду, максаттарымды мындай бирөөгө айтып, лекция окуп, кечке окуунун кереги жок. Болгонуна өзүңдүн басып жүргөн адеп, ахлагың, кылган иштериң менен көрсөтүп, мен элдерге жана коомго ушу менен тастагым келет. Мен кылган иштерим жана өзүмдү алып жүрүшүм, адеп, ахлагым менен гана үлгү боло алам го деп ойлойм. Сизди эмне кубандырат? Кайсы учурда кубануу, сезим, Аллахка шүгүр келтирүү деген учур болот? Кайсы учурда кубандырат? Мисалы, көбүнчө мындай кайрымдуулук иштерде болуп калганда, жакында ушундай бир жерде кайрымдуулук иште алып барчу болуп калдым. Ошол жакта көбүнчө ата-энеси жок балдарга белек берүү болчу. Анан ошолорду караган эжелер келип бизге ыраазычылыгын айтып жатты. Ошол жакта бир эже келип мага бата берди. Өзү ошондо аябай башкача кубандым. Себеби дегенде ошондо келип эже жүрөгү менен айтып, ушунча балдарга жакшылыктан тартылып жатасың, Кудайым сага дагы өзү берсин деп туруп, өзү мага өзүнчө бата берген. Ошол тааныбаган эже бир келип чын жүрөгүнөн берди. Баягы жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп айтып коет эмешпи? Ошол эженин сөзүн укканда мен аябай өзүмчө чоң мотивация алып, өзүмө аябай бактылуу болгом. Ошондо Алып баруучулукта дайыма сүрдөө деген сезим болот да, анан кийин сизде ушул сүрдөө кандай болот жана ошондон кантип кутуласыз? Түшүнүктүү. Мен ушундан бир күлкүлүү окуя айтып берейин. Биринчи сахнага чыгып баштаганда мектепте болчу, районго конкурска келгенбиз кыздарыбыз менен. Анан мен алып келиндин ролун аткармакмын, жеңесинин ролуну. Анан өзүмө ушундай сонун ыр бар болчу. Ошону келинди узатып жатып, мен жеңеси катары айтышым керек болчу. Анан аябай залда көп киши турат. Мен сүйлөп жатам, ырымды айтып жатам. Келдим дагы 3-сагына келгенде унутуп калдым ырымды.
деп эки жакты карап жатам, сөзүмдү таппаймын. Анан бул жакта биз даярдаган эже сахнанын артында турат да, мындай кырынан көрүнүп турат. Эжени карасам, эже менен күлүп турат, же айтпайт деп эле туруп бергем да, ошо жерде күлүп жибергем да. Элим баары мени менен кошуп күлүп. Бир чети уят болгон, бир чети бирок аябай чоң тажрыйба болгон. Ошол сүрдөө биринчи ошондой болгон. Анан сүрдөөнү мен азыркы учурда билбейм кандай жерде сүрдөйм, бирок кадимгидей көрүнүш болуп калгандан кийин, опыт болуп, тажрыйба топтолгандан кийин сүрдөө деген жоголуп кетет. Мусулмандын куралы дуа деп коет эмеспи? Сиз бул куралды кандай колдоносуз? Куралды мисалы эң эле жөнөкөй үйдөн эртең менен чыгып кетип жатканда, кадам таштаганда эле дуа айтып чыгабыз, жана ошондой эле жатканда жана эртең менен турганда. Ошол дуаны айтканда мен жүрөгүм эс ала түшөт. Бул чындап эле жакшы нерсе. Андан кийин бизде момун мусулмандар айымдарда дайыма сурап коет эмеспи? Жок, сизге ыңгайсыз жаратпайбы? Мына күндүн аптабы келатат, ысыбайсызбы деген ушундай ыңгайсыз суроолордон кантип кутуласыз өзүңүз? Ыңгайсыз суроолорго мен өзүм башымдан өткөн окуяны айтып берем. Мисалы күн денеңди ачып жүрсөң, күнүн нуру түз денеңе жетет. Ал эми жаап койсо салкындап жүрөсүң. Ошентип гана жооп берем. Бирок ушундай негиз болобу сиздин тааныштар арасында, мисалы досторуңуздар арасында, ошол өзүңүздүн кийип жүргөн баш кийимиңизге бир терс оюн же болбосо мындай кайчылаш оюн билдирген досторуңуз, ушулар тууралуу айтып берсеңиз? Албетте болот. Мисалы университетте окуп жүргөндө деле ушундай тарых сабагынан берген мугалимдер арасында болуп калган. Жана ошондой эле өзүмдүн мындай жакын таанаган досторум ата-энеси айтып калгандар болгон. Артындагы жүйдөбү чечпейсиңби дегендерчи. Мен жөн гана күлүп коем. Себеби дегенде бул Аллахтын жараткан парзы, биз аны аткарышыбыз керек деп жооп берип коем. Балким бир күн келген алар өздөрү да түшүнөт, балким түшүнбөйт, бирок алар өздөрүнүн иши, бирок биз парзыбызды аткарабыз деймин. Жана ошондой эле аларга эч кандай бир нерсеси кайма айтышып кылуу жооп менде ниетим жок. Мен аткарсам ишим менен далилдеймин, жана ушул мага тоскоолдук кылбайт экенин гана далилдесем болду деген максат менен. Адамдар дайыма максат менен жашаш керек дейбиз. Анан кийин ошо өзүңүз кандай максат коюп, ошого аракет кылып, кадамдарды таштап келе жатасыз? Максаттарыңыз менен бир бөлүшө кетсеңиз. Албетте, мусулмандардын баарыбызга эле белгилүү болуш керек. Мусулмандар бул жашоодо биринчи Аллахтын ыраазычылыгына жеттүү, анан жана ошондой эле кыяматка айымда Аллахтын жүзүн көрүү, жамалын көрүү, жана Пайгамбар салламдын үммөттөрүнүн катарында туруу. Мен да ошол максаттарым эң чоң жашоодогу жашап жаткан максатым деле ошол. Жана андан кийин ата-энемдин ыраазычылыгына ээ болуу, апамдын, атамдын ыраазычылыгына ээ болуу. Алар менден ыраазы болсо, мен ошондой жашоодо бир кандай бир жеткиликке, мындай жетиштүү бир нерсеге жеттим деп ойлоймун. Жана ошондой эле мусулмандардын ар дайым арасында мындай үлгүлүү мусулман болуп жүрсөм, Пайгамбардын айткан ошол өзү эңсеген үмүттөрүнүн катарын толуктай алсам, жана ошондой эле бактылуу үй бүлөм болсо, бактылуу балдарды тарбияласам, жана ал эми жашоодо кандай бир жетишкендиктер албетте болуп келет. Ал биздин өзүбүздүн көз каранды. Андай максаттар экинчи орунда. Азыркы учурда жаштарыбыз дайыма айтып келебиз, китеп окубайт депчи. Сиз азыркы учурда кайсы китепти окуп жатасыз? Сыр болбосо. Сыр эмес, баарыбызга белгилүү болгон, көптөр эле билет болуш керек. Шамиль Элетинов деген дин жеткирүүчү, жана ошондой тренерлер, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жазуучунун китебин окуп жатам азыркы учурда. Кайсы китебин экенин айтпай эле турайын. Мен этапта баштап окуп жатам. Буюрса, ар бир айда өзүмө мындай план, максат коюп жаткам. Бир айда муну бүтүрсөм, бир айда муну бүтөм деп, ошону азыркы учурда ошол китебин окуп жатам. Китепке болгон сүйүүнү кантип ойготосуз? Кантип ойготtu деп башкаларга сунуштайт элеңиз? Себеби кантип ойготот деп, себеби ар организм өзүнүн адамынын өзүнүн ою жана ошондой эле өзү жүрөгү кааласа ал ойготуунун деле кереги жок го дейм. Ошого убакыт гана бөлүп коюш керек. Же болбосо күнүнө 2-ден 3төн барак окуса, акырындап туруп бир күн 10дон, балким 20дан беттен окуп калат. Мен өзүм деле өзүмдү аябай китеп окуган деп каалабайм, бирок жан дүйнөнүн азыгы бул китеп менен дейт го, ошого жан дүйнөмдү толтуруш үчүн окуймун. Азыркы учурда бизде көптөгөн диний китептер чыгып атпайбы? Ошол убакта мисалы кыргыз тилинде да көп чыгып атат да. Андан кийин өзүңүзгө бир таасир калтырып, бир ойлондурган кайсы китепти баса белгилеп айтат элеңиз? Диний китептерденби? Диний китептерден. Диний китептерден кайсы китепти өтө таасир калтырды деп, көп эле китептерди карап жүрөмүн. Бирок баарыбызга белгилүү болгондой эле жанагы Пайгамбар саллаллаху өмүр баяны бар. Ошондо окуганда мен аябай мындай ушуга чейин эмнеге окубай жүрүп турмун деп өзүмдү аябай жаман көрүп кеткем да. Себеби ошол жерден баягы Пайгамбар саллаллаху үммөтү үчүн кылганы, исламды жайылтуу үчүн кылганы, ошонун баардыгын мен окуп, мындай өзүнчө бир мындай ошол үммөткө татыктуу болушубуз керек экен деп өзүмдү аябай мындай мотивация алгам да ошонун. Жогоруда айттыңыз, ушу кичине кезимден бери орозо кармайм депчи, анан сөздүн маегинен байкап отурам, ушу үй бүлөңүздө диний үй бүлө депчи, анан ошол үй бүлөңүздөн кандай тарбияны баса белгилеп айтат элеңиз?
үйүбүздөгү тарбия туура ата энебиз жактан, чоң атабыз жактан, тай атабыз жактан дагы мындай динге жакын адамдар буюрса. Үйдөгү тарбиябыз болсо, атам айткан сөз ордуналыш керек, апам акыл кеңешин берет. Ал эми атам сөзүн айткан эки болбойт. Жана ошондой эле бирөөнүн мындай акысына кирбеш керек, анан бирөөнүн артынан сөз кылбаш керек. Же болбосо бирөөнүн иши менен сенин ишиң болбошуң керек деген максатта чоңойгон да. Ошондуктан мен азыркы учурда көп бирөөнүн ишиге аябай эле көп берилбей кетем. Кээде болсо туугандарымды деле анча сурашпай калам. Балким ошондон дагы деп кетем, бирок өзгөчө ошол атамдын ошол тарбиясы бизге өтө жуккан. Өзүңүздөгү эң чоң катаны эмне деп айтат элеңиз? Өзүмдөгү эң чоң ката жалкоолук дейм. Көп эле жалкоолук кылып коем. Кайсы учурда көбүрөөк жалкоолук кыласыз? Кайсы учурда кыйынчылык келген учурда мындай кайра күчтөнүп аракет кылып башташ керек го. Мен башыма кичине кыйынчылык келгенде сабырсызыраакмынбы, ошого да ата энем атым сабырдуу болсун деп Сабира деп койгонбу, ошол сапатым бир аз жетпей калат. Анан өзүңүздөгү эң жакшы сапатты кайсын деп белгилейт элеңиз? Сизден эмнени ала алышар дос курбуларыңыз? Мен антип айта албайм, бирок мотивацияны бере алам. Бирөөгө мындай дем күч берип, мындай бир нерсе кыйынчылык болсо алга деп ошону бере алам. Башка бирөөгө бере аласыз, бирок өзүңүз келгенде кичине алсызыраак болуп калат. Бул чынында дайыма адам момун мусулмандын чоң эле мотивациясы бул бейиш дейт. Чындыгында бул жакшы мотивация менен бейишке кылыш үчүн деп ар бир амалыбызды кылып жүрүш керек. Анан эң жакшы көргөн хадисиңиз кайсы деп айтат элеңиз? Жана жашооңузда көбүрөөк колдоносуз? Эң жакшы көргөн хадисим бул баягы бирөөгө жакшылык келтире албасаң, жок дегенде жамандык келтирбе дегенчи. Ошону карманга аракет кылам туура. Себеби бирөөгө жакшылык келтирбесең, эмне үчүн ага зыян келтиришиң керек? Ошону карманып жашагым келет негизи. Анан пайгамбарыбыздын өрнөктөрү, жашоосу бизге дайыма сабак, жол көрсөтөт эмеспи? Анан кийин ушу пайгамбарыбыздын бир жакшы окуяларынан өзүңүзгө таасирленип кен бир окуялар менен балким бөлүшөсүз. Өзүбүзгө таасирленген окуялары мен көп пайгамбарыбыздын өмүрүн эстегенде эле мен баягы пайгамбарыбыздын өзүмдө жан берип жатканда, жанын денесин алып жатканда үммөтүм деген го, намаз үммөтүм дегенчи. Ошол жерден баягы адам жашоосун өмүрүнө кетип атат, бирок ошол жакта жашоодо эң баалуу, эң кымбат нерсесин ойлотпош керек да. Ошондо пайгамбарыбыз бизди ойлогондо, бизди айткан үммөтүм депчи. Ошондуктан мен билем бизди пайгамбарыбыз өтө мындай жүрөгү менен аябай мындай биз үчүн ушундай өмүрүн арнаганда, ошондуктан мен ошону көп эме алам. Көп болсо, кайсы жерде болбосун пайгамбарыбыздан татыктуу үммөтү болуш керек деген мотивация мен барда ар дайым биринчи тепкичте турат да. Ошонун көп өрнөк алам. Чында пайгамбарыбыздын акыркы сөздөрү дагы ошо үммөтүм деген, андыктан биз дагы ошо пайгамбарыбыздын кылдырган амал иштерин дайыма аткарууга аракет кылышыбыз керек. Анан Куран Керимдеги аяттардан кайсыны мындай баса белгилеп, ишиңизге байланыштуу жаттап алган учурларыңыз болсо керек? Биз ушундан Куран аятынан Куранда Вакия деген сүрөсү бар. Баягы дүйнөдөгү ырыскыны кемитпей турган, кандай ырыскы деген, балким ден соолук боюнча ырыскы, же там ишип жаткан ырыскыбыз, же басып жүргөндөгү жашоодогу кандай бир ырыскыдан кем калтырбаш үчүн Вакия деген сүрөсүнү бизде атам үйдө көп, адашпасам ар бир күнү кечинде шамдан кийин окуйбуз. Ошол атамдын бизге берген чоң сабактарын берет. Себеби дегенде ушундай бир окуя болгон экен, баягы атасы каза болуп жатканда 3 кызы калганда ушул кыздарыма эмнени калтырам дегенде, ал болсо ушу Вакия сүрөсүн калтырган экен, ошондой ырыскысы кыйылбайт депчи. Ал жашоодо эки дүйнөдө ырыскы, жашоодогу ырыскы баардыгын берет деп мен дагы мактанбасам ошону көп окуганга аракет кылам. Себеби дегенде ал жашообузга мындай жүрөгүмдү мындай тынчтандырып, жашоомо мындай дем күч бергендей болот. Жакшы, Сабирадан да жакшы кеңеш болду окшойт. Буюрса Вакия сүрөсүн да биздин көрүүчүлөр окуп, өздөрү пайдаланып болуш керек. Чындап ырыскыны көбөйтүүчү дейт. Анан Куран жана интернеттен көп көрүп калат эмеспи? Куран Керимде отурсаң, ар бирине жооп таба аласың депчи. Анан кийин сиз дагы өзүңүз кайгыга батып, капаланганда ошол оюңузду, капаңызды кантип чыгарасыз? Кыздар баардыгы эле ыйлап чыгарат болуш керек. Мен деле ыйлап чыгарам, же болбосо уктап алып чыгарам. Же болбосо аябай эле болбой бара жатса, ушундай жүрөгүм мындай сыгылып кеткенде бир жакшы эже кеңеш берген болчу, Ясин сүрөсүн оку депчи. Анан ошону угуп, анан окуганга аракет кылам. Биздин тамакка да карабадыңыз, маекке катып берилип кетти окшойт. Чындыгында куттуу Рамазанда ушинтип бирге орозо ачууга ниет этсен, кармаган орозобузду Аллах Таала кабыл кылсын. Чындап эле ошо орозо айы сизге эмне берет? Эмне ала аласыз? Биз дайыма ошо орозо момун мусулмандын эң күткөн айлары деп коет эмеспизби? Анан дагы жакшы бир хадис бар. Кийинки орозого жетебизби деп адам дайыма ойлонуп жүрүш керек депчи. Анан сиз да ушул орозо айы сизге эмне берет? Орозо айы биринчи эле жан дүйнөнүн тазарганына шарт түз берет, жана ошондой эле
орозодо мен ар бир жылда орозо кармаганда мен жашоонун баягы мындай жашоону тамакка байлабай туруп кандай кылып жашаса болот, же болбосо курсаң ачка болгондо Кудайды эстейсиң го. Ошондо мен Кудайды көп эстегенге жана салаватты көп айтканга мүмкүнчүлүк алам. Жана ошондой эле мындай медициналык көз караш менен караганда жан дүйнөбүз дагы мына организмибиз дагы тазаланганга мүмкүнчүлүк берет. Калган убакта мисалы диета кармабайбыз, тийиштүү тамактарды жебейбиз, ал эми кээде жеп туруп уктап алабыз. Ошолордун баардыгын мындай жөнгө салып, организмди бир катар мындай жөнгө салып, тагыраак айтканда ремонттоп койгонго бир шанс берип турган. Жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан өзүңүздүн жан дүйнөңүз эмнеге көбүрөөк жакыныраак? Өзүм жан дүйнөм көбүнчө өзүңүздөр билип жүргөндөй эле көбүнчө мындай эл арасында жүрүп, кандай бир коомдук иштерге катышып, же болбосо мындай тарбия алып, же кандай бир курстарга катышып, ошондойлорго жан дүйнөм көбүрөөк жакын. Себеби мен мындай кээ бирки адамдардын жан дүйнөсү мисалы жазууга же болбосо жөн гана окуп отурууга арналса, менин жашоом андай эмес. Меники ар дайым кыймылда басып жүрүш керек. Элдин адамы болуп дайыма жүрүүдө мындай бир өзүңө дагы сабак болуп жүрөт, өзүң дайыма түз алып жүрүүгө да туура келет. Андан кийин ушул коомдо мусулман айымдын кандай элестетесиз? Кандай образ түзө алат элеңиз? Мусулман айымы азыркы учурда баардык жагынан төп келген кыз болуш керек, айым болуш керек. Акылдуу десе акылдуу, билимдүү десе билимдүү, адептүү десе адептүү, ыймандуу десе ыймандуу болуш керек. Ал эми баардыгыбызга ошол мотивация болуп ар дайым болсо, буюрса баарыбыз эле ошондой жашоого умтулабыз го дейм. Ыймандуулук деп сиз эмнеге көбүнчө басым белгилейт? Өзүңүздүн ыйманыңыздан эмнеге көбүнчө басым бересиз? Уялууда ыймандан деген хадис бар эмеспи? Уялган турган жерден уялып, баягы өзүңдү тартып, баягы барбай турган жерге барбай, тартыла турган жерден тартылган, ошол мен үчүн ыйман. Кээде ыңгайсыз учур болуп калат, кээде сөз сүйлөөгө туура келип калат да, башкалар мисалы бирөөнү капа кылып сөйлөнүп жатса. Ошондой учурда өзүңүздү алып чыгып көрсөтө аласызбы? Туура, мен кээде ушундай айта турган нерсемди бетке айтып сала турган мүнөзүм бар. Кээде жакындарымды ушинтип капа кылып аламын. Ал да кээде ушундай жардам тийсе, бирөөгө жардам берип айтып каласың, бирок кээде көпчүлүк учурда мындай бирөөнүн жүрөгүн ортуп койгонго дагы мүмкүнчүлүк болот экен. Капа кылганда кантип анын көңүлүн алганга аракет кыласыз? Кантип аны жазасыз? Албетте баягы апаңды капа кылып алсаң үйүндөгү иштерин кылып берип, жаш кыз болуп, аябай эрпек кыз болуп, жакшы тамак жасап жазасың. Ал эми жакындарың болсо, алардын дагы ишин кылып берип, же мурун бир нерсе сураса бербей койсоң, ошону берип, жакшы көңүл аласың. Эгерде курбу кызыңды капа кылып алсаң, көбүнчө мен кечирип кой деген сөз мен үчүн аябай өтө мындай кыйын да айтуу. Тааныбаган адамдарга кечирип кой деп айтуу оңой, мага бирок жакын адамдарыма кечирим деп айта албайм. Ушуну аябай кээде айтам. Балким ошо аз айткан үчүн алар мени бат эле кечиришет. Чынында адам баласы кечиримдүү болуш керек, дайыма бири-бирибизге күйүмдүү болушубуз керек. Бизде ушундай мусулман айымдарыбыз диндин баалыктарын көрсөтүүдө жеткирүүдө жакшы иштер кылып жүрө берсин. Өзүңүз да айттыңыз, ошо динди өзүмдүн үлгү кылган амалым менен жеткизгим келет деп жана жакшы иштер кылып жүрө бериңиз. Майрамдык оозу ачууда сиз менен бирге мына мектеп оозу ачып жатканыңызга биз да абдан кубанычтабыз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Биздин да кыздар арасында дайыма айтып келет эмеспи, жакшы турмушка чыгып алыңыз деп анысыңар. Мен да бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бул да каалоо тилекти айтмакмын. Чындап эле аялдын эң бактысы эле бул үй бүлө, эне болуу. Андыктан сизде да бул нерсе Аллах таала насип кылсын. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Биздин атайын бүгүн майрам, Рамазан куттуу айлардын эң улуусу, момун мусулмандын күткөн айлары. Бул айы менен сизди да куттуктамакчыбыз. Биздин колумда турат бул атайын толгон ай аттуу биздин кол өнөрчүлүк сиңдибизден белекти сизге бермекчибиз. Ошондой эле Миң Түркүн журналынан дагы сизге бул үй кожойкелерине түрлүү тамак жасаганга абдан жакшы жардамчы болот. Ошондой эле динди таанууда 100 суроо жооп сизге дайыма ашыкча болбосо керек. Алып барууда дагы бул пайдасы тиет деген чоң ишеничтемин. Кармаган орозоңузду Аллах таала кабыл кылсын. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай баргы жалпы жамааттарыңыздарга ушундай орозонлук күндөрүндө ушундай мүмкүнчүлүк берет. Оюбузду, максатыбызды билдиргенге мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге сиздерден дагы жараткан ыраазы болсун. Алайым ушул жараткан сиздердин кылган ислам үчүн кылган сооп иштериңиздерди, сооп кетериңиздерди көп жазган болсун. Жана ошондой эле мен сиздерден дагы менин бул программаңыздарда эстелик калыш үчүн мындай Айдын керемети деген китепти алып келгенмин. Ошол китеп да сиздер үчүн, буюрса өзүңүздөрдү чоң рахмат, жакшы пайдасы тиет буюрса бул көрүүгө. Анан жакшы бир куттуктооңуз, орозо ай, Рамазан айы турат, бир жакшы куттуктооңуз менен берүүбүздү жыйнактайлы анда. Албетте. Бардык кыргыз элибизде, бардык ислам
үмөттөрүнө, ислам дининин үмөттөрүнө, пайгамбар салам үмөттөрүнө, ислам жашаган баардык момундарды ушул куттуу Рамазан айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ылайым ушул айда кайсы жакшы тилек тилесеңиздер, ошол иштериңиздер сиздердин жашооңуздарда эң пайдалуу болсо жана керектүү болсо, Аллахым ошол айткан максаттарыңыздар баардыгын орундатсын. Ал эми мекенибизде, жерибизде тынччылык, ырысчылык, ар дайым токчулук болсун. Ар дайым баардыгыбыз күлүп, жадырап, бири-бирибизге сылык мамиле менен жакшы жашоодо жашап жүрө билели. Жана ушундай эле маанай менен баарыбызды бейиштен Аллах жолуктурган болсун. Амин. Жашкалуу тилек болду. Чындыгында да момун мусулмандын эле чоң максаты, мотивациясы эле бейиштебиз. Иншалла Аллах Таала насип кылып бейиште жолуктурсун бизди. Кармаган оразобузду Аллах Таала кабыл кылсын. Сизге ыраазычылык билдирмекчибиз. Бүгүн бизде берүүбүздө куттуу орозодо, куттуу Рамазанда сиздер менен майрамдык ооз ачуу берүүсүнүн коногу Маматкайым кызы Сабира болду. Сабирага ыраазычылык билдирип, эртеңки берүүдө, эртеңки ооз ачууда сиздер менен жолукканга чейин саламдашмакчыбыз. Кийинки берүүдөн жолукканга чейин ассалому алейкум. Рамазаныңыздар мубарак болсун.